Бул кадрлар жакында эле өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруучуларды даярдоо борборунда өткөрүлгөн куткаруу түрлөрүнүн 17-чи мелдешинен алынган. Эң мыкты куткаруучулар наамына 3 этапта 5 команда катышты. Талаа кожоюндары менен Кумтөрдүн 3 командасы, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Макмал комбинатынын жана Кыргыз Алтын ачык акционердик коомунун бирден командалары ат салышты. Бийиктикти багынтуу куткаруучунун өтө маанилүү элементтеринин бири гана. Ал эми альпинисттик жөндөм дегендик биринчи кезекте ар түркүн түймөлөрдү байлай билүү болуп саналат. Анткени анын бекемдигинен куткаруучунун да, жабырлануучунун да өмүрү байланыштуу болот. Күрмөп байлоонун түз, сегиздик, булин жана брамшкот сыяктуу түрлөрүнөн баштап эң азындан 15 түрүн билүүсү керек. Пострадавший в третьем этаже пострадавший, мы будем его спасать. Жабыркануучу 3-чү кабатта, биз аны куткарыбыз керек. Колдонуучу жабдыктарыбыз, сегиздик аркандар, карабин, өзүңдү сактоо үчүн карабин жана бириктирүүчү кошумча бөлүктөр. Буларды кийинебиз. Ал өзүбүздү куткаруу үчүн зарыл. Ар бири мага милдеттүү. Сам себя, самостраховка. Дайыма бийиктикте болуу бул ар качан ачык мааниде духу жана дене жагынан күчтүүлөрдүн энчи болуп саналат. Куткаруучу кесипке да башкаларды албайт. Мыкты дене тарбиясынын мааниси бардыгынан жогору турат. Бирок ыкчам ой жүгүртүп, абалга жараша ирмемде багыт алып, туура чечим кабыл алуу өтө зарыл. Ген ишканасы негизделгенден бери уланып келаткан Кумтөрдүн авариялык куткаруучулар командасы дале ушундай принциптерге ээ болуп саналат. Члены спасательной команды являются Авариялык куткаруучулар командасынын мүчөлөрү ыктыярчылар болуп саналат. Тагыраак айтканда, алар өз иш тилкелеринде иштешет. Ал эми белгилүү бир бош убактыларында жумада бир жолу кен жеринде теориялык жана практикалык даярдыктарды көрүшөт. Бирок мыкты дене тарбиясы жок эч нерсе мүмкүн эмес. Эмне үчүн? Мына кичи насостук станция, анын салмагы 34 килограмм. Ал эми бул гидравликалык бычактар. Салмагы болсо ири калибердик пулемет сыяктуу 18-20 килограмм. Ушунун бардыгы жасалга эмес, атайын иш жабдыктары. Тагыраак айтканда, реалдуу куткаруучу жумуштарында колдонулат. Смотрите, это расширитель большой. Бул чоң кеңейткич. Ал болгону көтөрүп, кеңейтип жана жылдырып турат. Биз бул жерде өйдө жогору көтөрүп жана кесе турган туташтырылган бычактар тууралуу кеп кылып жатабыз. Бир, эки, кана колго алдык. Анан уламышка ылайык жабырлануучуга жетиш үчүн эң оор устун менен бетон тосмону кулата башташат. Жөндөмдү эч качан жоготууга болбойт. Куткаруучулар алардын жардамы ар качан зарыл болоорун билип, дайыма даярдыкта болушат. на практике наши ребята с применением. Биздин балдар компания атайын бул максатта сатып алган жабдыктар менен чукул кырдаалдарда шык жөндөмдөрүн келиштирип машыгып турушат. Мунун бардыгы дайыма кырсыктардын кесепеттерин жоюу жана алдын алууга даяр туруулары үчүн жасалат. Для ликвидации последствий тех или иных происшествий. Аларга жардам катарында компаниянын жетекчилиги өзгөчө кырдаалдар министрлигинин тажрыйбалуу жоокерлери жана башка ишканалардын куткаруучулары менен биргеликте тренинг мелдештерди уюштуруп турушат. В любом спорте достижения. Бардык эле спорттук ийгиликтер жана жетишкендиктер сыяктуу олимпиада, дүйнө чемпионаттарында натыйжалар болот. Бул бизге да тиешелүү. Тагыраак айтканда, ар бир куткаруучу жыл бою даярданып ушул күндү күтөт. Анткени эмнеге шыктуу жана кандай жөндөмдүктөрү бар экендигин, тажрыйба кесипкөйлүгүн көргөзгүсү келет. Проверить все то, что он умеет, весь свой навык, профессионализм. Оперативдүүлүк кыймылдын тактыгы жана тездиги чыныгы куткаруучунун сапаты болуп саналат. Анткени чукул кырдаалдар абалында эсептер секундалар менен ченелет. 1, 2, 3. Кеттик, кирдик. Арттан инструменттерди карагыла, инструменттер. Киргиле бол. Бийиктик урандылар жана 3-чү этап химиялык коркунучтар. Мындай түрдөгү чукул кырдаалдарды жоюуга куткаруучулар ар дайым даяр болушу керек. Мындан тышкары каршылаштарын болжолдуу болсо да билиши зарыл.
По легенде, на железнодорожных путях произошла авария. Уламышка ылайык темир жолунда жол кырсыгы болуп, анда аммиак химиялык затын ташыган чоң челектер кулаган. Химиялык заттар жерге төгүлүп, жабырлануучулар болгон. Кырсыктан алыс эмес талкаланган жерде да баалуу жүктөр жоголгон. Утерян ценный груз. Бул мелдеш дагы бир жолу Кумтөрдүн бардык 3 авариялык куткаруучулар командасынын жогорку деңгээлде даярдыкта болгондугун айгинелеп койду. Бирок кесипкөйчүлүк деңгээлиндеги чыныгы бааны сөзсүз түрдө реалдуу чукул абалдар берет. Быйылкы жылдагы эң жаркын окуялардын бири да Жыргалаң шахтасында урандылар алдында калган 2 кенчинин керемет куткарылуусу болду. 22 апрелдин 24-нө чейин 2 сутка бою өзгөчө кырдаалдар министрлигинин 200 адамы жана Ак Суу районундагы жарандык коргоо кызматы, мындан тышкары жергиликтүү жашоочулар Ысык Көл облусундагы Жыргалаң шахтасындагы урандылар астында калган 2 кенчини куткарууга аракет кылышкан. Бирок Кумтөрдүн куткаруучулары келгенчекте алардын аракети бошко кетип, күчү жеткен эмес. Они до этого старались откачать ручным способом. Алар буга чейин сууну кол менен сордурууга аракет кылышкан. Ар бир метр аралыгында чынжыр сыяктуу жүздөй киши турушкан. Суу 100 метрдей төмөндө болгон. 100 чака менен сууну бошотууга аракет кылышкан. Бирок эч кандай жыйынтык болгон эмес. Анткени түүнүн дагы суу агып турган. Алар болгону сууну бир деңгээлде гана кармай алышкан. 11 саат тынбай качать эттик. Эртеси 9га жакын уже үстү ачыла баштады. Ачыла баштагандан bir кезде ар жактан калып калган балдар фонарик менен освещать этип көрүндү. Кумтөрдүн куткаруучулары негизги жумуштарынан сырткары авариялык куткаруучу командагы эмнеге катышкандыктары суроосуна жан дүйнө чакырыгы деп жооп беришүүдө. Чтобы быть готовым всегда. Биз дайыма даяр болушубуз керек. Эч нерсе болбогон күндө да дайыма кабардар болуп, куралчан турушубуз зарыл. Биздин көбүнчөсүнүн основной жумушу өзүнүн жумуш. Эгерде ушундай чрезвычайный ситуация болуп кетсе, андай объектлерде сөзсүз болбой койбойт, чоң объекти. Биз ушул жака барабыз. Алардын багыты жана башкы сыйлыгы бул адам өмүрүн сактоо. Бул кырсыктарды бийикте, сууда же суунун алдында, жерде же жер алдында болобу алдын алуу болуп саналат. Белгилей кетчү жагдай Кумтөрдүн ар бир жумушчусу толук кандуу куткаруучу. Анткени кумтөрчүлөрдүн бардыгы милдеттүү түрдө техникалык коопсуздугу жана биринчи медициналык жардам көрсөтүү боюнча Кызыл Жарым айдын окуусунан өтүшөт. Кээде мындай билимдер бир топ адамдын өмүрүн куткарып калууга көмөкчү болот. Бул дагы бардык эле куткаруучуга эң башкы сыйлык болуп саналат.